Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Мен акыркы күндө таптакыр эле мындай саясат тууралуу таптакыр сүйлөгүм деле келбей калган болчу. Таптакыр эле мындай аралашпайын дегем, ушул аман эле болсун, буларга айтканда дегенде деле баары укпайт экен. Пускай эл өзүнүн башы менен тарсын деп эметем эле. Бүгүн Мирлан Ураймовдун апасы эжекебиз менен да көп жерде эметип калганбыз. Ошо эжени ыйлап сыздап эметкен көрүп мен да жаным чыдабай кетти, жүрөгүм ыйлап кетти. Ушунчалык мунум бошошуп кетти. Кече да ушинтип Садыр Жапаровдун аялы, атасы раматылык ушинтип эзилди эле да. Мен ошол нерсени кайрадан эле кайталанып кетпесин деп эскертет элем да. Токтоткула ол Мирлан Ураймов. Мирлан Ураймов андай пост жазмак түгүл. Кеде мен пост жазып койсом, алеке мына жериңиз мыйзамга туура келбей калат деп мага айтат болчу. Ал андай жазмак түгүлчү. Бизди текшерип турат болчу дажы чанчамча. Мына жериңиз мыйзамга туура келбей калат. Сүйлөгөн сөздөрдөн бери бүт эметип турат. Анан каяктагы посту жаздып ага жөндөн эле жок эле күнөө эле жараткан Аллах Тааланын астында эмне болосуңар эртең? Каяка эле кетип атасыңар айынан аңкылдап эле бир кенедей балага асылып силер алдыда чоң нерселерге көз салсаңар болот болчу мында бийликте өлдөрчү. Эмне эле андай майдаланып кетип атасыңар? Майда барат нерсеге эле асылып эле. Ал эмне кемпирабатты Кыргызстандын эсебинде балансында калсын деген үчүн эметип атасыңарбы? Бекзат эле жазып атпайбы? Эмне берки жана өзүңөрдүн бак эмеңер эмне деп ороз айымга эмне деп гана асылып атат? Аларга бир деле мындай эме кошподуңар го, сот мындай сотко бербедиңер го. Алар өзүңөрдүкү эмне мыйзам баарына бирдей иштейт деп туруп, кандай ушу жалганчылык ушул жерде турбайбы? Жалганчылык ушул жерде да. Мындай кичине бир эмеге келиш керек. Мындан токтотуңуздар, мен талап кылам. Мирлан Ураймовду эртең бошотуп үй бүлөсүнө жөнөтүп коюңуздар. Ал Кыргызстанга кыла турган иштери дагы да көп ал баланын. Анын келечеги бар бала. Келечеги бар адамдарды бутуна чаап сындырып, эмне мүйүз таптык. Кыргызстан жок болуп кетип аткан мамлекеттердин арасына кирип баратат. Ушундай майдаланганыбыздын себебинен. Кыргыздын эркектери майдаланганынан ушинтип кыргыздын кыздары ар жакта тентип жүрөт. Биз майдалыгыбыздан ошол. Мен ошону айткым келет. Бийликтөгүлөрүнө Мирлан Ураймовго боштондук кыскасы.